Коррупция контрабанда менен байланыштуу. Контрабанда бул коррупциянын бир бөлүгү. Президент Сооронбай Шарипович коррупцияга каршы күрөшүү саясатты приоритет катары койгон. А бирок желекке каршы укук коргоо органдар берилген тапшырмаларды так аткара албай жатышат. Контрабандисттер Кыргызстанда жыргап атышат. 20-жылда парламентке келебиз деп атышат. Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Уруларды, элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жыргап кетти. Керек болсо биз менен тойго барышат, Куран окутууга барышат. Башка чет өлкөдөн кымбат мүлктөрдү алып атышат. Партияны түзүп атышат. Биз ошого жолду бербеш керекпиз. ОПГшниктер жок деп атат МВД. Таможня айтып атат, контрабанда жок. Андай эмес да. Мүмкүн кагаз жүзүндө жок. Бирок эл билет. ОПГшниктер бизде көп, контрабандисттер бизде көп. Рахмат. Урматтуу Дастан Далабаевич, сурооңузга рахмат. Биз азыр өкмөт, мына премьер-министр баш болуп, турат ушундай көрүнүштөр бар эле, чек ара аймагында, анын ичинде. Азыр бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан системалуу иш аракеттер болуп атат. Ушул контрабанданын негизги ушундай көрүнүштөрүнө система негизинде жок кылганга. Азыр мына мен айтып кеткендей, Эркештам менен Торгартта онлайн камералар турат. Мана Евразиялык экономикалык биримдиктеги Казакстандын чек арасында да бизде башаламан бар эле. Азыр мына сервистик пункттарды курсак, буюрса бир да машинени көзөмөлсүз, каттоосуз, тариздеусуз өткөрбөйбүз буюрса. Ушундай системалар менен буюрса контрабанданын көлөмүнү түшүрөбүз. Анын ичинде мына биздин күч түзүмдөрү берип аткан фактылар дагы быйылга абдан көп. Мына мен өзүм немемде докладымда айтышым керек эле. Буюрса буну системалык түрдө азайтабыз. Рахмат.